Бул жерлерде авиакасса жана ошондой эле аксессуарлар, көптөгөн дүкөндөр бар эле. Баардыгы мыйзамсыз болгондуктан алынган, көрдүңүздөрбү? Ал жерде дагы авиакасса экен эле. Азыр бүт баары алынып аткан учур. Кызыл сызыкка чыккан жактар. Биздин билишибизче ушуга тушталат да. Кызыл линия ошол жерге келет экен. Көрдүңүздөрбү? Ушунча чыгып, бул жерде адамдар өтмөктөр өтө аз болгон да. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Амансыздарбы, урматтуу Тезеран катталуучулар жана көрүүчүлөрү. Биз Ош Масалиевадабыз. Масалиева проспектиси көрүңүздөр. Жолго чыккан мыйзамсыз курулуштарды алып салуу боюнча бир катар иштер жүрүп жаткан учуру. Өздөрүнө эскертүү берген, азыр өздөрү ушул жерде курулуштарды курган ээси алып жаткан учурлары көрдүңүздөрбү? Оштун акыбалы. Бул жерлер өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жол Масалиев проспектиси. Бул мечит. Мечиттен өйдөгө карап снос иштери башталган бул жерлердечи. Жагы келечек жакка чейин чыгат. Кыргызстан көчөсүнө чейин. Көрүңүздөр, кандай иштер болуп жатат. Сноско канча метр булар киришкен. Азыр адамдар жөөтө турган жерлер ушунчалык экен. Бул жакта да кыйла место бар экен да. Ремонт иштери жүрүп жатканына байланыштуу биз жөөтмөктөн өтө албайбыз. Андыктан жолдун чеги менен машина жөөтмөктөн өтөбүз. Бул жол Масалиев көчөсү болуп калат. Көрүңүздөр. Бул жерлерде авиакасса жана ошондой эле аксессуарлар, көптөгөн дүкөндөр бар эле. Баардыгы мыйзамсыз болгондуктан алынган, көрдүңүздөрбү? Ал жерде дагы авиакасса экен эле. Ош шаарынын мэри чоң иштерди баштаган бойчу ушул иштердин алкагында алып салуу иштери жүрүүдө. Көрдүңүздөр, бир катар көрүңүздөр. Бул жерден да өтө албайбыз. Азыр жол тосулган. Бузуп салуу иштери жүрүп жаткан учур экен. Эми биз эртең менен тартып атабыз азыр. 6 мартка карата.
мына ушундай мыйзамсыз курулуштар өтө көп болгон да. Бул жак дом болсо домдун түбү дүкөнгө айланган, эми жол өтө кыска болуп калган. Мурунку акыбалдар ушундай болгон да, көрдүңүздөрбү? Ош шаарынын мыйзамсыз курулуп калган кызыл линияга чыккандар да. Азыр бүт баары алынып аткан учур. Кызыл сызыкка чыккан жактар. Биздин билишибизче ушуга тушталат да. Кызыл линия ошол жерге келет экен. Көрдүңүздөрбү? Ушунча чыгып, бул жерде адамдар өтмөктөр өтө аз болгон да. Теңес экен. Бул контейнер да калынат экен.
Gördüңүздөр. Бул да кызыл сызыкка чыккан. Бұл жерде дағы дом құрылып жатқан екен. Біз дағы шыққан болса ерген бұға снос деп жазылып тұр. Бұл жерге дағы снос қойылған. Қызыл линиядан алыстап шекті. Бірақ мынау уақытылы тосмасы алынса керек екен, алынады да дом бүткенде. Мына ушул көрдүңүздөр. Масалиев көчөсүнүн мечиттен баштап биз мына адамдар жөөтмөк айлампага чейин келдик. Бул жерде жол менен кесилишкен жери Кыргызстан көчөсү. Бұл жақтар бардығы эле порядокто окшойт. Бұл жақтарда дағы снос деген жазу жоқ. Бұзу іштері жүрген емес. Бұл жерлерде қызыл линияға шыққан жақтар жоқ ошейт. Құрметті көрүүчүлөр, биздин видеобуз ушул. Жаккан болсо жакты белгисин басып, каттала кетиңиздер. Жакшы маалыматтардан бөлүшүп турабыз сиздер менен. Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бардыңыздарға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.